4 глава. Жертва комплексинен кантип арылса болот? Кантип өзүңдү жертва сезип баштайсың жана аны менен кантип күрөшүү керек? Төмөнкү фразаларды эмне бириктирип турат? Байкап көрдүңөр беле? Тамеки тартып баштаар менен автобус келип калат. Мен билем, мени кечиришкен, бирок мен ага татыктуу эмесмин. Анткени Иисус менин күнөөлөрүм үчүн крестте өлгөн. Менин атам мен кичинекей чагымда эле кетип калган. Ошондон бери мен сүйүүмдү, бирөөлөрдү жактырууну сезе албайм. Мен уже бутума туруп калгам. Менин мурунку аялым алимент үчүн бардыгын арест кылдырып салгыча. Бир жолу мени зордуктап кетишкен. Мен ал окуяны унута албайм. Ошондуктан мен эркектерден корком. Мен интимдик мамиледе болгон мага оор. Мен иштегим келет, бирок менин соттолгонум жөнүндө билинип калган. Мени жумушка алгандан коркушат. Мен адамдын өздүк өсүшүн толугу менен колдойм жана каалайм. Бирок менин күйөөм ага каршы. Мен өзүмдүн ишимди ачкым келген, бирок менин аялыма бул идея жакпайт. Ошондуктан жашообузга эле акча иштеп жүргөндө улантышым керек деп ойлойм, мурунку эле жумушумда калып. Бул сөздөрдү айткандардын баары ушул сөздөргө ылайыктуу. Бул фразалар ар кандай болгону менен, булардын авторлору ар кандай болгону менен, бул сөздөр кандайдыр бир типтеги адамдарды көргөзөт. Өзүн толук кандуу сезе албагандык, төмөнкү самооценка жана негативди күтүүгө шыктуу болгон адамдар. Бирок ушул адамдардын баарын бириктирип турган касиет, булардын баары өзүн курмандык катары сезишет. Тиги же бул кырдаалдын курмандыгы болгону аларга жагат. Мындай адамдар өздөрүнүн бактысыздыгы, кыйынчылыктары, аларды башына түшкөн трагедиялары жөнүндө айтып бергенди жакшы көрүшөт. Албетте алар күнөөсүз жертвалар эмес. Алар өздөрү ошону каалашкан. Бул алардын тандоосу. Подсознание деңгээлинде курмандык сезишет. Алар өздөрүн жертва сезишет, ошентсе да ийгиликке жеткиси келишет. Эгер өзүңдү жертва катары көрсөң, сознанияңда аны бекитесиң. Сен өзүң айлана чөйрөнү жашооңду татаалдантып атасың. Сен сүйүүнү, бакытты өзүңөн түртөсүң. Ооруну, травмаларды өзүңө тартасың. Ийгиликти камсыздай турган бардык иштерге саботаж кыласың. Сен айлана чөйрөдөгү адамдарга өзүңдүн бактысыз, курмандыкка чалынган жашооңду ушунчалык кызыктуу кылып айтып бересиң да, өзүң ойлоп чыгарган сценарийди толугу менен аткарасың. Жакында эле мен бир тааныш кыз менен кат алышып тургам. Анын самооценкасын көтөргөнгө жардам бергем. Кичинекей чагында бул аял абдан кемсинтүүгө кабылган экен. Ал бул факт боюнча биздин кат жазышуубузда бир канча жолу айтты. Андан кийин толугу менен айтып берип баштады. Мен ага бул жөнүндө эми мындан ары эч убакта айтпа деп кеңеш бердим. Мага да эмес, башка бирөөгө да. Квалификациялуу психотерапевтке гана айтсаң болот дедим. Сиз профессионалдын жардамы менен өзүңүздүн жаракатыңызды дарылатып атканда, ага ушундай кылып айтып бериңиз. Ал башкаларга да жардам берсин. Сиз телешоуга келсеңиз болот, китеп жазсаңыз болот, башыңыздан өткөндөр жөнүндө, же ушундай проблемаларды чечкенге жардам бере ала турган семинарларды өткөрсөңүз болот. Бирок ошол эле убакта эч убакта өзүңүздүн бактысыздыгыңызды психотерапевттен башка эч кимге айтпаңыз. Бул өзүңүздүн жертва комплексиңизди кармап туруу үчүн эле, мындан башка жеңил эчтеке жок. Эмне үчүн көпчүлүк адамдар өзүн жертва сезген ситуациялар жөнүндө эстей беришет? Алардын себебин айтканга уруксат бериңиз. Биринчиден, алар дайыма өзүн ийгиликсиздиктин баары алардын күнөөсүнөн болбогонун далилдешет. Экинчиден, булар сырткы фактордун таасиринен болгондуктан алар өздөрүн жоопкерчиликтен бошотушат. Үчүнчүдөн, алар көп симпатия, айлана чөйрөнүн аяганын сезишет. Төртүнчүдөн, алар бул көңүл бурууну
аягандыкты сүйүү деп кабыл алышат. Алар ошол сүйүүгө муктаж болуп турушкан. Алар сүйүүнү кантип алышты билишпейт. 5. Алар мурунку ийгиликсиздикти, башка адамдар менен эмоционалдык жакындыкты сезе албаганды далилдеш үчүн колдонушат. 6. Алар мурунку утулууларын шылтоо кылышат. Чоң максатка жетпей калганына, перспективдүү проекттерди жүргүзбөгөнүнө актанышат. 7. Алар жек көрүлгөн күнөөлүү адам экенин факт катары кабыл алышат. Мен эч убакта колуман келбейт. Менде керектүү билимим жок. Ийгиликке жетиш үчүн таанышым жок дешет. 8. Алар өздөрүн кичинекей адамдын жаман дуктар менен күрөшкөн геройдой сезишет. 9. Алар духовный чоңдукту сезишет. Өзүн адамдар үчүн курмандыкка чалгандан бул үчүн тиги дүйнөдө сыйлык алам деп үмүттөнүшөт. 10. Үйүрлүк инстинкт менен жүрүшүп, бессознательно эле жашап жүрө беришет. Жашоосун эчтеке жөнүндө ойлонбостон жөн эле өткөрүп жүрө беришет. Азыркы окугандардын баары бул горячий десятка. Адамдарды акылсыз, орукчан жана кедей болушунун себеби. Мааниси жок ушул себептердин кайсынысы экенин же бир канча себептердин комбинациясын колдоносуз. Анын жыйынтыгы баягы эле. Сиз көңүлсүз эптеп-септеген жашоону өткөрөсүз. Күндөн күнгө бир да проблема жок, бакыт да, кубаныч да жок. Бул чыккынчылык. Сиз бул жолго түшпөй эле коюңуз. Сиз бул списокту кайрадан карап чыкканыңыз пайдалуу, айрыкча акыркы 3 пунктту. Андан кийин критикалык көз караш менен ойлонуңуз жана пункттардын кайсынысы сизге туура келерин аныктаңыз. Анткени сиз жертва комплекси менен жабыркаганыңызды аныкташ үчүн, бул андан кутулуу үчүн биринчи кадам. Сиз өзүңүздүн жертва экениңизди табар менен сиз ага эмоционалдык поддержка кылганды токтотуңуз. Бирок аны жасаш үчүн биз башкы программированияны анализдешибиз керек. Сиз кичинекей чагыңызда сизге орноп калган сиздин терең фундаменталдуу ишенимдериңизди. Бул ишенимдер сиздин жашооңузда эмне болуп аткандарын баарын кандай кабыл алганыңызга таасир берет. Алар сиздин күтүүңүздү аныктайт жана алардын кандай ишке ашканын аныктайт. Программирование менен анын түзгөн ишенимдердин ортосунда сиз жашоону кандай көрөсүз? Мындай көрүүнүн жыйынтыгында эмнени аласыз? Баары бири-бири менен байланышта. Балким сиз 3 циклдык программалоонун бирөөсүн жашоодо жаратып атасыз. Алар булар. Биринчи, Мидостун тийүүсү. Сиз эмнеге тийсеңиз, баары алтынга, платинага жана Прада стилиндеги кийимге айланат. Экинчи, түз сызык. Сиздин ар бир күнүңүз дагы бир өкүнүчкө толгон күн. Үчүнчү, түбү жок чуңкур. Сиздин жашоо дайыма спираль менен ылдыйчылып турат. Драма, травмалар, трагедиялар биринин артынан бири боло берет. Көбүнчө адамдар баардык циклда кичинеден катышат. Көбүнчөсү бир циклды карманышат өзүнүн жашоосунда. Аз гана биринчи циклда болушат, Медостун тийүүсү. Көбүнчө бөлүгү түз сызык сценарийине туш болушат. Дем алышка чейин эптеп чыдаш керек деген. Толтура кассеталарды алып кино көрүшөт. Өзүнүн кызыксыз жашоосун унутуш үчүн. Понедельниктин таңына чейин. Анан кайра баягы жашоосу уланат. Андан азырактары түбү жок чуңкур циклинде жашашат. Жашоо соккусун тынбай алып турушат. Алар бир ийгиликсиздиктен кийинки ийгиликсиздикке чейин жашашат. Дайыма жашоо бул азап дегенге улам бекем ишенишет. Алдыда өлүм гана бар. Алар көп собеседованиядан өтүшөт, сөз беришет. Бирок дөңгөлөктөрүнүн желин чыгарып алгансып, жыйынтыгында эчтекеге жетпейт. Алар моментальный лотереяларды утуп алышса да, анын утушун алиментти төлөбөгөнү үчүн
конфискация кылып коет. Алар акыркы акчасын машинасынын коробка передачасын оңдогонго кетирет, а кийинки күнү анын машинасын полицейский алып кетет, туура эмес жерге парковка кылган үчүн. Бул азап чеккендерге мунун баары сырткы кырдаалдардын негизинде болуп аткандай сезилет. Балким сиз билесиз мындай адамдарды. Балким сиз өзүңүз ушундай адамдардын бирисиз. Түрмөгө келип турган адамдардын арасынан өздөрүн кырдаалдын жертвасымын деп санаган адамдарды толтура табасыз. Любой чоң шаарлардагы трущобаларда деле ошолор эле. Лондондун, Лиссабондун, Көлндүн, Копенгагендин жана башка шаарлардын четин аралап жүргөндө шаардын четинде жашаган орточо класстагы адамдардын арасынан өзүн кырдаалдын жертвасымын деп санагандар толтура. Алар мурунку өзүндө болгон мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө, өздөрү колунан чыгарып ийген шанстары жөнүндө айтып беришет. Алар өздөрүнүн билимине ыраазы болушу мүмкүн, же билимди албай калганына өкүнүшөт. Кимдир бирөө өзүнүн тарбиясына мактанат, а башкасы жамандайт. Ооба, киреше, социалдык абал, билим, тарбия, тамактануу, айлана чөйрө, үй бүлө жана башка толтура жашоо кырдаалдары сиздин жашоо образыңызга таасир берет, даже аны аныктайт. Бирок бул кырдаалдарды ким түзөт? Өзүңдүн ийгиликсиз болуп калганыңды анализдеп атып, жаман кырдаалдар жөнүндө жыйынтыкка келип, адамдар эң маанилүү нерсени байкаганын унутуп калышат. Кырдаалдар жөнүндө ойлонуунун эффектисин. Джеймс Аллен өзүнүн «Привычка мыслить» деген китебинде мынтип айтат: биздин разум бакчага окшош. Анда же камкордук менен бакчаны карашат, же карабай таштап коюшат. Кандай болсо да, разум бул мөмө жемиш өсө турган жер сыяктуу. Эгер акылың менен өзүңдүн бакчаңа көз салып камкордук кылсаң, ал гүл берет, мөмө жемиш берет. Башкача айтканда, эмне нексең, ошону берет. Эгер эчтеке айдабай койсоңор керектүү уруктарды, анда сиздин бакчаңызга жаныбарлар, канаттуулар эмне болсо ошонун баарын ташып келишет. Анан ал уруктардан ото чөптөр жана жапайы өскөн өсүмдүктөр өсүп чыгып, алар пайдалуу өсүмдүктөрдүн баарын талкалашат. Бир нерсе гана түшүнүктүү болот. Киши кылса бир нерсе өсүп чыгат огородуңузга. Садовник участокко кам көрөт, ото чөптөрдү жулат. Сиз өзүңүздүн мээдеги ото чөптөрдөн арылышыңыз керек. Бардык сизди токтотуп турган ойлорду, ишенимдерди жана башка негативдерди. Сиз бакыт, ийгилик, жашооңуздагы максатыңыз жөнүндө ойлорду өстүрүшүңүз керек. Эгер ошондой садовод болсоңуз, сиз түшүнөсүз. Сиз өзүңүздүн бактыңыз үчүн өзүңүз багбансыз. Сиз терең түшүнүп каласыз. Сиз кырдаалдын курмандыгы эмес экениңизди. Сиз жашооңуздун архитектору, жаратуучусуз. Сиз характериңизди бекем кыла турган ойлорду өзүңүзгө бекитесиз. Сиз өзүңүздүн кырдаалды өзүңүз түзөсүз. Ал сиздин тагдырыңызды аныктайт. Сизди курчап турган сырткы кырдаал сиздин ички абалыңыз менен тыгыз байланышкан. Эң башкысы, сиз билишиңиз керек. Бакубаттуулук, ийгилик үчүн ой менен характер бир. Эч ким жөндөн жөн эле түрмөгө түшүп калбайт, же ажырашуу боюнча соттоочу залда болуп калбайт, же реанимацияда. Окуялардын баары биз бул жөнүндө эмне ойлогондорубуздун жыйынтыгы болуп эсептелет. Ушул моментте сиз деле көпчүлүк адамдардай эле өтө акылдуу ойлорду таап атасыз. Сиз менин азыркы айткандардын баарына макулсуз. Көпчүлүк адамдар үчүн ал адилеттүү, бирок сиз такыр башкачасыз. Сиз кандайдыр кырдаалдын курмандыгысыз. Сиз аны контролдой албайсыз. Мен билем, сиздики башкача кырдаал, өзгөчө. Окей, ошентип ойлоп жүрө бериңиз. Бирок мага өзүм жөнүндө айтып бергенге уруксат бериңиз. Анткени меники да башкача ситуация болчу. Мен дагы өзгөчө болчумун. Менде 11 жолу ийгиликсиз, оор роман болгон. Тең салмактуу эмес, көрө албас сараң партнерша болгон.
Мен биринчи ресторанымды иштетип жүргөндө партнер экөөбүз жалдаган партнерубуз отчетторду подделка кылып кирешенин 80%-ын уурдаган. Мен парикмахерскийди сатып алганда менин партнерум дем алыш күнү парикмахерскийдеги бардык оборудованияларды уурдап сатып салган. Менин пиццериямды налоговый служба алып койгон арестке. Дайыма мен күнөөсүз жертва болчумун. Мени башкалар алдачу. Мен дайыма кыйынчылыктар менен күрөшчүмүн жана башка толтура актануулар бар болчу. Мен өзүм бул мамилени түзгөм. Мен өзүм ал менеджерди жумушка алгам. Мен бардык деловой партнерлорду өзүм тарткам. Мен өзүм жетишсиз баштапкы капиталы жок жаңы ишти баштагам. Ошон үчүн налог төлөй албай калгам. Адамдар жөндөн жөн эле түрмөдө, больницада болуп калбайт. Банкрот болуп калбайт жөндөн жөн эле. Бул боло турган нерсе. Бул кырдаалдын баары миңдеген майда чечимдердин, миңдеген ойлордун негизинде жаралат. Мен бул жөнөкөй жыйынтыкка оор жол менен келдим. Калифорнияда болчумун. Мен жаңы эле мен абдан сыйлаган үй бүлөлүк жубайлары менен тамактанып бүткөм. Мен тамак жеп отурганда аларга бардык өзүмдүн провалдарым жөнүндө айтып бергем. Менин артыман ээрчип жүргөн жолум болбогонун, жагымсыз кырдаалдарды. Биз алардын машинасына отуруп атканда Спенс күйөөсү мага айтты: "Сен качандыр бир кезде ойлонуп көрдүң беле? Ушулардын баарын сен өзүң түзгөнүңдү." Мен эмне деримди билбей калдым. Кантип ушул менин досум ушунчалык ташпоор, түшүнүксүз болот? Мен ишене албай турдум анын эчтеке түшүнбөгөнүнө. Ошондуктан мен кайрадан айтып бердим. Бардык кырдаалдарда мен күнөөсү жок курмандык болгонумду. 3 жумага жакын мен анын сөздөрүн өзүмө сиңирдим. Акыры түшүндүм. Спенс туура айтат. Бул мен үчүн кыйын оор түшүнүү болду. Жана бошонгондукту сездим. Анткени сен жашооңдо болуп аткандардын баарына жоопкерчиликти сезгенде, өзүң кыялдангандай жашоо курсун өзгөртө аларыңды түшүнөсүң. Билиш керек, тиги же бул деңгээлде биз өзүбүз күнөөлүүбүз жашообузда болуп аткандарга. Сөз эң жагымсыз оор окуялар жөнүндө болсо дагы. Албетте булардын баары подсознательный деңгээлде болот. Кээде жапа чеккен адам байкуш курмандык болуп көрүнөт. Биринин артынан бири келген кыйналган жашоодо. Айрыкча ошол жапа чеккен адам өзүң болгондо. Бирок бул кыйынчылыктын баары мурда жасалган туура эмес тандоонун жыйынтыгы болот. Акырында күнөөсүз курмандык ошол тандоону өзү жасаган болот. Алиментти төлөбөйт, парковканын счетторун игнор кылат, машинасын убагында ремонт кылбайт, кабельный телевидение үчүн төлөбөйт, туура эмес адамдар менен мамиле кылат, миңдеген туура эмес чечимдерди чыгарат. Акырында жагымсыз окуяларга кабылат. Албетте бул чечимдерди сиз өзүңүздүн ички терем ишенимиңиздин негизинде чыгарасыз. Андан кийин кайра кайталануучу циклдын капканына түшөсүз. Чечим чыгарып, ага дал келүүчү өзүңүздүн күтүүлөрүңүздү аласыз. Ошентип өзүңүздүн ишенимдериңизди далилдейсиз. Ал кайра бул айлампада сизди тегеретип турган жагдайды жарата берет. Эгер кичинекей чагыңызда сизге акчага байланышкан жалпы ишеним бекилген болсо, мисалы, акча бул жаман, кедей болуу асылдык, бай адамдар жексурлар. Алар сиздин ар бир финансылык сделкаңызда таасир берип турат. Эгер кимдир бирөө сизге кызматташууну сунуштаса, сиз бул мени алдагантат деп ойлойсуз. Ошондуктан андан баш тартасыз. Эгерде сизде бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу мүмкүнчүлүк пайда болсо, ал жөнүндө жакшылап ойлонбойсуз эч убакта. Сиз ойлойсуз, ал үчүн связьдар керек, жакшы билим керек, көп акча керек жана башка. Эгерде сизде акчага деген ишеним орногон болсо, инвестиция бул бай адамдар үчүн гана деп ойлойсуз. Жана эч качан инвестиция кылбайсыз. Жана зарплатадан зарплатага чейин жеткирип эптеп жашайсыз. Сырткы күчтөр келип жардам берет деп үмүттөнөсүз. Мен билем, муну анткени менин өзүмдө ушундай ишенимдер орноп калган.
Алар менин ийгилигиме дайыма тоскоол болуп турган 30 жыл бою. Мен дайыма кыйналып эле жүрчүмүн. Дайыма бардык жерге кечигип барчумун. Дайыма акчам жетишпей турчу. Бардык уруштар, ийгиликсиздиктер, бакытсыздык жашоомдо дайыма болуп турчу. Мен жашоодо кыйналган